Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер 2023 жылдын 1 декабрында Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Бустон шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятымовдун жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө жетекчилер Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун ишине оң баа беришти жана калган тилкелерди Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын долбоордук линиясынын өтүүсүнүн сыпаттамасын аяктоо боюнча ишти активдештирүү зарылдыгын белгилешти. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайда өттү. Кыргызстанда эмгек миграциясына кетип жаткан ата-энелер менен келишим түзүп, баласынын коопсуздугун, билим алуусун камсыздоо аракетин көрүлөрүн бүгүн 1 декабрда жогорку кеңеште депутаттарга маалымат берип жатып, билим берүү жана илим министри доктор Көл Кендирбаева билдирди. Министрдин айтымында бүгүнкү күндө 300 миңге жакын баланын же атасы, же апасы, дагы 100 миңдей баланын атасы да, апасы да миграцияда. Бул өтө оор маселе. Аны жөнгө салуу үчүн ата-энелер менен келишим түзүү долбоорун иштеп чыктык. Мыйзам чегинде жоопкерчиликти жогорулаталы деп. Жалгыз билим берүү жана илим министрлигинин колунан келбейт экен. Алар акча менен камсыз кылат, бирок баланын өнүгүү процессине катышпай жаткан бала үчүн чоң жоготуу. Зомбулукка кабылганда ошолор көпчүлүгү кор болуп жүргөндөр да ошолор. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграциялык министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө-үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5500 бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын былтыр билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, бул көрсөткүч 2021 жылы 1500ды түзгөн. Жалпысынан ата-энеси мигрант болуп жүргөн 88 миң бала аныкталганы. Алардын 73 миңиники ата-энеси башка өлкөлөрдө, 14 миңиники Кыргызстандын ичинде экени аныкталды. Үймө-үй кыдыруу 149 миңдей түтүндү камтыган. Кыргызстандын миллиондой жараны учурда чет мамлекеттерде мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Укук коргоочулардын айтымында, түрдө зордук, зомбулукка кабылган балдардын көп ата-энеси жанында жоктор болууда. Маалымат булагы Азаттык. Администратор жана 8 кыз кармалды. Сокулукта интим кызмат көрсөтүп келген мейманкана аныкталды. Сокулукта интим кызматын көрсөтүп келген жай аныкталган Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалымат кылайык, Чүйдө жүргүзүлүп жаткан рейдтин алкагында Сокулук районундагы Ордо мейманканасы табылып, 8 кыз интимдик кызмат көрсөтүп жүргөндүгү аныкталган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 160-беренеси союкулукка жана бузукулукка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Текшерүү учурунда администратора 1961 жылы туулган МГ аттуу аял киши кармалып, убактылуу жайга киргизилди. Ал эми акчага сексуалдык кызмат көрсөтүп келген 8 кыз юридикалык баа берилүүсү үчүн милиция бөлүмүнө жеткирилген. Маалымат булагы Суперкейджи. 18 жашка чыга электер да бар. Бишкекте көпөлөк рейдтин алкагында 60тан ашык кыз табылды. Бишкек шаарында көпөлөк аттуу профилактикалык иш-чара өткөрүлгөндүгүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалымат кылайык, милиция кызматкерлери болжолдуу түрдө интимдик кызмат көрсөтүп жаткан сауналарды, мейманканаларды, ижарага алынган батирлерди текшеришкен. Анын жыйынтыгында 60тан ашык кыздар аныкталып, 4-өө жашы жете элек кыздар болуп чыкты. Аталган фактылар Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын маалыматтын каттуу журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ошондой эле иликтөө иштеринин жүрүшүндө ар кандай мессенджерлерде мурда түзүлгөн топтор да аныкталды. Ушул эле күнү Ош шаарынын милициясы да интим кызмат көрсөткөн кыздар кармалганын билдирди.
Ош Бишкек жолундагы жол кырсыгынан 3 адам жабыркады. Ош Бишкек жолундагы жол кырсыгынан 3 адам жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымдалгандай, унаа жолдун 452 чакырымында Ford Mondeo жана Toyota Mark X унаалар кагышып өрт чыккан. Кырсыктан 3 адам жабыркап, Таш көмүр шаардык ооруканасына жеткирилген. Учурда алардын өздүгү такталууда. Окуя 30 ноябрда катталган. Жерине куткаруучулар жана бир күжүрмөн эсеп тартылган. Өрт саат 19:10 толук өчүрүлгөн. Садыр Жапаров климат боюнча саммитке катышуу үчүн Expo City Дубай борборуна барды. Саммитте мамлекет башы билдирүү жасай турганы кошумчаланды. Мамлекет башы Садыр Жапаров бүгүн 1 декабрда Дубай шаарындагы климат боюнча дүйнөлүк саммиттин ачылыш азимине катышуу үчүн Expo City Дубай көргөзмө борборуна барганы президенттин маалымат кызматы кабарлады. Иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу астында өткөрүлүп жатканы айтылды. Бул жылы ага 70 миңден ашык адам катышууда, анын ичинде 140 өлкөнүн лидерлери да бар. Саммиттин катышуучулары климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин, парник газдарын чыгарууну азайтуу аракеттерин жана башка актуалдуу маселелерди талкуулашат деп жазылат маалыматта. Иш-чарага келген делегация башчыларын Бириккен Араб Эмираттын президенти Шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаян жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш тосуп алганы айтылды. Салтанаттуу тосуп алуу биргелешип сүрөткө түшүү аяктагандан кийин делегация башчылары жыйындар залына өтүшкөн. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясы тараптарынын 28 конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментинде билдирүү жасай турганы кошумчаланды. Маалымат булагы Спутник KG.